маданият же социалдык маселелер болсо сүйлөшсөк бүгүн ойлогом сизди ушу менен кыргыз мамлекетине көп мындай айтканда таанымал болгон аябай маанилүү маселелер менен бир баарлашалык деп. Анан Аликбек Жушункулович кичинекей өзүңүз боюнча кыскача айтып кетсеңиз, өзүңүз ушул билимди кайдан алдыңыз, өзүңүз эмне менен алектенесиз, азыр кандай мындай айтканда өзүңүз Кыргызстандасызбы же сырттасызбы, үй бүлөңүз боюнча кыскача айтып кетсеңиз биздин угармандарга. Биринчиден билим боюнча эң негизги билим бул дипломатиялык билим. Москвадагы Дипакадемияны 2004 жылы докторский защита алгам. Ошондон бери илимий иштер менен алекмин. Андан тышкары эми элдин баасы эле билет го, элчи болуш деген, министр болуш деген. Азыр ушу жаштар менен иштеп атам. Үй бүлөдө деле Кудайга шүгүр бардыгы жакшы. Келечекти карап отурабыз, азыр кандай болот, жакшы болсо экен деген бир ниеттебиз да. Сиздин кесибиңиз мага дагы ушул жагат, дипломатия жактап, мен деле мындай айтканда кээримде туруп бир аз кыялданып коем. Ушул тармактан кетпей депчи. Себеби деген ушу дипломаттарын көргөндө эле, сиз деле азыр байкап турсак, өзүңүз баскан турганыңыз, кийингениңиз абдан мындай айтканда элдин астында жагымдуу сүймөнчүктүү деп мындай болуп туруп кабылданат. Негизи ушу айтып коесуз, дипломат болуш үчүн бул мындай айтканда ошондой болуп туруп тууш керекпи же бул башка кесиптер ал үчүн эле нерсеби? Дипломат болуш үчүн менин оюмча биринчиден билим керек. Албетте бир кандай бир тубаса сапаттар керек. Анткени кээде карасаңар, дипломаттардын арасында деле эмоция калтырган, орундуу сүйлөбөгөн, шашып иш кылган балдар болот, кыздар. Бирок алар тез эле жумуштан чыгып калат да, кандай бир катачылыктарды кетирип. Ошон үчүн бул билимден тышкары ушу ата-эненин баягы эмгеги менен, ата-энесинин, энесинин сүтү менен кирген сапаттар болуш керек. Анан дагы бир нерсени айтып коеюн. Мен ойлойм, кыргыздын жаштары деги кыргыздар дипломатия абдан мындай шыктуу болот да. Эмне себептен? Өзүңөр билесиңер, илгертен бери эле адамга мамиле жасауда аябай кылдат, аябай бир аябакерчилик менен, сабырдуулук менен мамиле кылышчу да. Азыр деле биздин аксакалдар, биздин орто муундагы адамдар байкап, көзүн байкап, баскан турганын байкап, сүйлөгөн сөзүн байкап турган мамиле кылат да. Дипломатия эң негизги ошол да. Анткени баягы кээде айтат, дипломатия бул эмне? Бул кичинекей мамлекеттин өкүлү, чоң мамлекеттин өкүлү кыйын болот. Мындай Кыргызстандын дипломат болушу кыйын болуш керек. Анткени артыңда чабал мамлекет турса, артыңда экономика алсыздык, коопсуздук маселелери улам алмашып турган президенттер болсо, кантип ушу мамлекетти сен өзүңдү көрсөтө аласың, мамлекетти даңаза аласың деген сөздөр бар. Бирок мен булар менен макул эмесмин да. Анткени дүйнө жүзүндө эң негизги бул адамды баалайт. Мамлекет эмес. Ошол дипломат кандай? Ошонун сапаттары кандай? Адамкерчилиги кандай? Сөзүнө турабы? Принциптери барбы? Ишмерлиги кандай? Профессионалдык деңгээли кандай? Ушунун баарысын биринчи карайт да. Анан ошондон кийин мамлекеттин артында албетте чоң мамлекет болсо, күчтүү мамлекет болсо, бай мамлекет болсо оңоюраак. Бирок эми жанагындай ар бир нерсенин жакшы жагы дагы бар, жаман дагы бар. Ошо жаман жагы деп ойлоп атпайбы? Биз алсыз кичинекей мамлекет деп. Муну мен мисалы Венада, Австрияда, ОБСЕде элчи болуп жүргөндө минус жагын плюс кылгам да. Эмне себептен айтып берейин? 55 мамлекет бар болчу ал кезде. Анан ошолор бир дагы мамлекет, мына бүгүнкү күндө билесиңер, бир дагы мамлекетке Кыргызстан коркунуч жараткан жок, туурабы? Кыргызстан келип бир мамлекетти басып алат.
тиги мындай бир тескери саясат жасап коет деген дүйнө жүзүндө коркунуч жок да. Бизде беле коркунуч, революция коркунуч болду. Ал ички коркунуч да. А сырткы мамлекеттерге бизде коркунуч жок. Ошон үчүн бизге алаканы түзгөндө, мамиле түзгөндө абдан ушундай бир жакшы ниет менен жасайт да. Булардан эми адамдын ортосунда ушундай да. Эгер адам бирөөдөн коркпосо, коркпой үркпөй эле өзүнүн оюн ачык айтат. Бир пикирлерди алмашат. Кандай бир проекттер жасашат, ошондой да. Ошон үчүн бул жерде биздин жана кемчиликти кайра жакшы жагына жоруп, жакшы жагын ишке ашырсак болот. Тилекке каршы акыркы жылдарда мындай болбой кетти, тескери жакка кеткендей болуп калды. Эми бул дагы оңолор деп ойлойм да. Эми сиздин сөзүңүз кошулам, мен да ошо оюм ушундай. Бул негизи дипломат болуш мындай айтканда тарбиядан башталат, ошо айткан. Ата энеден тарбиядан баштап, эгер кичике кезден баштап ошол фундамент курулса, келечекке дегенде ошо баарын тең мындай айтканда адамдан сүйлөшүү жагынан, мындай айтканда компромисске маданият жактан баарын ошо тарбиялап. Мисалы саясатчы көрүп атпайбызбы, саясатчы болуш оңой экен. Чыгып эле там мисалы көп нерсени айта берсе өзүнчө эле саясатчы деп чыгат да. Бирок менин көз карашым боюнча дипломатия боюнча бул өтө мындай айтканда ар кимге эле татыган нерсе. Анан ушул жерден бир суроо келет да сизге. Өзүңүздүн бир жана жогоруда айтып кетпеңизби, ошол ОБСЕ же башка жакта ушундай иштеп калдым деп. Сизди билебиз, ошол сыртта элчиде болуп, бизде тышкы иштер министри болуп иштеп аттыңыз. Өзүңүздүн тажрыйбаңызда ушундай бир дипломатия сферасында Кыргызстан талабын талашып аткандабы же кызыгычылыгын көрсөтүп атканда ошондо бир мындай олуттуу бир случайлар болду беле? Кандай андай сиз айтып аткандай минус жакты, кемчиликтүүсү күчтүү жакка көрсөтүп же бир нерсени талашып атканда өзүңүз айткандай держава болбосок, ошону бир нерсени доказать этиш керек болуп, ушундай бир случайларыңыз болсо ошону бир айтып бербейсизби? Эми бир чоң случай болгон, бул мен Кыргызстандын элчиси болуп Венага барып калдым, ОБСЕ. Анан эсиңизде болуш керек. Тиги аксы окуялар болду, биздин жарандар каза болуп, анан эл аралык коомчулук бизди аябай сындады да. 2000-жылдар баштары. 2001-2002 жылдар. Аябай сындады. Ошондо бияктан мага жазышты да. Сен айтышың керек, сөзсүз, ал туура эмес маалымат. Биз тигиндейлик, биз демократия мамлекетпиз. Бирок бизди момундай тиги сындабагыла, актанган маанисиндечи. Мен болсо тияк пикирлерин угуп алып, бияктын тиги пикирин угуп турган өзүнчө башкача ой жүгүрттүм да. Анан ал жерде мындай да, дүйнөлүк арена. Туруктуу совет деп коет, постоянный советте элчилер сүйлөйт. Ар кайсы мамлекеттин эң чоң мамлекеттин элчилери бар, ошолор сүйлөп айтып берет да, пикирин айтат, сындайт, катуу сындайт болгондо да, ошондо катуу сындады. Анан мен ойлонуп аягында сөз алып мен айттым. Силер туура сындадыңар десем, ошого таң алып калды да баарыбызчы. Элчилер. Албетте бул баягы бу кандай депчи туура сындап атат. Анан кийин айттым, силер туура сындадыңар. Бирок күч органдары бүгүнкү күндө ошол алып барган ишти бүгүнкү күндө андай жаңы багытта, демократиялык жаңы орнотуп аткан мамлекетте мындай мүмкүнчүлүктөр жок, тажрыйбасы дагы жок, билимдери жок. Анда жаңы кадрлар жаш мамлекет. Ошон үчүн силер сындасаңар дагы, бирок экинчи кадам жасагыла. Үйрөткүлө. Кадрлар даярдаганга жардам бергиле десем, ошондо аябай тиги ыраазы болушту да. Ыраазы болуп чыгып алып, колумду кысып, андан кийин эмне кылыш керек дегенде, мына проект ошо ОБСЕ МВДнын колдоо проекти бүгүнкү күнгө чейин иштеп атат. Уже канча 13-14 жыл болуп калды. Канча ремонт кылдык, канча кадрлар дүйнө жүзүн көрсөтүп, МВД иштеген, окууга алып барды, семинарларга алып барды, канча машина берди, жанагындай ар кандай оборудование берди, билесиңер да. Ошондой нукка бурса болот да биздин сындагандачы, биздин мамлекетти сындаганда. Жөн эле жок, андай эмес. Силердики туура эмес, биздики туура деген бул негизинен мындай кыргыздын эмесине, философиясына жакпайт деп ойлойм да. Анткени кыргыздар деген биринчи сөзүкчү. Сөз уккандан кийин ошону жыйынтык чыгарып, анан кийин эгерде сөзү туура эмес болсо,
текеберчилик кылбай эле акылдуулук кылып, билимдүүлүк кылып, сабырдуулук кылып ошону баш ийип болуп туруп силердики кишин бирок момундай деп бир өз ойлорун дагы айтчу да. Мен эми ошондой нукка бурганга дипломатияны азыр чакырам да. Же болбосо азыр пока биздин дипломатия ээчмей дипломатия болуп атат. Бул эми мен ойлойм бул азыркы урган угармандарга негизи эле биздин саясатчылар болобу, сырттагы ушул кыргыз мамлекетинин өкүлдөрү болобу, сабак катары ушул сиздин мындай айтканда ушул окуяны сабак катары айтсак болот. Кандай болсо да мамлекеттин талабын табашуу, кызыкчылыгын көздөө дегенде бул абдан жакшы көрүнүш. Мен ойлойм сизде ушу дипломаттардын ушундай күчтүүлөр болсо биздин дипломатиябыз келечеги чоң болот депчи. Анан сизге дагы бир мындай суроом бар да. Сиз убагында Бакиевтер менен бир чоң саясий окуя болуп кетти. Мен ушунча ошол кезде биз албетте мындан да жаш инсандарбыз, бирок ошондо да окуялык. Бир кандайдыр бир саясий буйрутма менен сизде ошол Бакиевдин системасы, режими сизге иш козготуп, ошол кезде камагандага чейин ушундай барышып дегендей. Анан мен жеке мисалы буга келген астында мындай айтканда анализ кылып изчилеп көрсөм, сиз жанагы хиппик деген программа киргизип турга каршы чыгыпсыз, балким ошол жакпай калдыбы. Же ошол кездеги же коомдук парламент ачып турсуз, балким ошол жакпай калдыбы. Негизи ушунун причинасы, максаты эмне болду ошол Бакиевдин режими сизге каршы чыкканы? Эми албетте баягы саясий көз караштарыбыз айырмаланып, анан мен Бакиевдин режимине каршы чыккам да. Эмне себептен? Министр кезинде ошо хиппик боюнча ачык айкын чыгып, тышкы иштер министри болуп, тышкы иштер министри болуп турганда, анткени эсиңердеби, тиги мен керек болсо негр болом деген сөз бар. Тиги Бакиевдин. Анан башка өкмөт мүчөлөрү дагы ошо барыш керек. Ушул жерде сиз айткан сөз жана эрчиме дегениз ошол кетип атты бир жагачы. Мындайда бул жерде дипломатияда болуп башка иште мен баягы түбүнө чейин жеткенге жакшы көрөм да негизинен. Ошондо биздин тышкы иштер министрлик кызматкерлери, замдарын, департамент директордорун чогултуп алып айткам, изилдегиле ушуну. Бул өтө, анткени мен уккам да ушундай бир өтө татаал хиппик программасы депчи. 30 ашык мамлекет кириптир, бирөөсү дагы оңолуптур. Кайра ошол тиги эл аралык корпорацияларга, эл аралык уюмдарга көз каранды болуп калыптыр да. Экономикасын, өзүнүн ресурстарын башкара албайчы. Ошол себептен мен ачык айкын парламентте дагы, эмеде дагы, тиги коомчулукка дагы кайрылып ачык чыккам да. Албетте эмнеге киргизип иштешти? Иә. Эмнеге киргизип издешти бизге? Жок, карыз чоңоюп баратат депчи. Анда азыркы менен салыштырмалуу бир топ эле аз болчу. Аз болчу. Ооба. Бул биринчи, анан экинчи, мына 2007 мен кызматтан кеткенден кийин декабрда шайлоо болбоду беле, ошондо аябай бир одоно мыйзамдуулукту бузуп, ак жолду алып келишкен, тиги ата мекенди сүрүп салыпчы. Бакиевчилер. Ошондо мен каршы чыгып, анан коомдук парламентти уюштурганбыз. Бардык саясий күчтөрдү чогултуп, андан тышкары 2 курултай өткөзгөнбүз. Мен ошо штабты башкарып, кагазынан баштап жазганды, анан уюштуруу, финансылык бардык жерден ушу өзүм катышып, өзүм телеп, уюштургуч катарында тиги чыккам да. Анан булар ойлоду окшойт, эң биринчи мени камаган. Андан кийин Исаков башкаларды камады. Ошо Жекшенкуловду камаса биринчиден өзү сынат, андан кийин тиги башкалар коруп калат депчи. Андай болгон жок билесиңер. Мен дагы сынган жокмун, беркилер дагы кайра чир алды. Коом оготер күчөп, оготер чың алып, аягынан революция болуп кетишпедиби? Ушу биз дагы ошол кездеги сизге каршы болгон катуу саясий, мындай айтканда, ошол атакаларды да көрүп далил болуп калдык. Эми анда биз өз саясатты эмес болгондон кийин көп ичине нерсени билбейт экенбиз. Азыр сизден угуп алып туруп ошонун баарын азыр билип атабыз. Анан ошодон кийин карап көрсөм, өзүңүз айтып калдыңыз, мына ошодон кийин революция болуп кетти. Сиз мындай айтканда Бакиевдин карама каршылар катары, эл үчүн күйгөн инсан катары болуп, ошол кезде рейтингиңиз аябай өстү. Бирок эмнегедир убактылуу өкмөттө сизди көргөн жокпуз да. Мисалы мен ойлойт элем, ошол кезде сиз убактылуу өкмөттө ушул эле тышкы саясатты көрөлтеткен
министр болобу же куратор катары киришиңиз эле. Бирок эмнегедир көргөн жокпуз. Өзүңүз барган жоксузбу же сизди чакырышкан жокпу? Ошол боюнча айтып кетсеңиз. Бул маселе боюнча бир нече жолу мен айткам. 10-жылы 10 апрелде Роза Исаковна Атымбаева, анда ошо президенттин милдетин аткаруучу и ошол жерде Алмаз Арсенович Атамбаев отурган биринчи вице-премьер болуп, алар ошо тышкы иштер министри сунуштаган. Бирок мен барган жокмун. Ага 2-3 себеп бар болчу. Биринчиден 7 апрелде мен больницада жаткам, анан кийин атуу баштаганда площадька бардым. Площадька барсам, уже балдар кырылып атты да, менин көзүмчө дагы бир экөөнү атышты. Ошол жерде жүрдүңүзбү? Ошол жерде жүрдүм. Снайперлер атып атканда. Атып атканда. Анан карасам, лидерлер жок да. Бир болот шериле бар болчу. Кандайча бизге пропаганда айтып жатышпа, баары жүрдүк ошол жерде деген сыяктуу. Болот шерден башка эч кимди көргөн жокмун. Ачык айтканда. Анан карасам, сураштырдым балдардан, каякта жүрүшөт десем, тиги Эксажолс ошол жерде жүрүп атпады, алда. Жок, каякта ал киши вообще жок болчу ошол күндөрү. Көргөн жокмун биринчи ушу 7-8-inde көргөн. Өтө кызыктуу маалыматтар болуп атабыз. Анан тиги азыр өкмөт үйүндө отурушат деди, барсам портфелдерди бөлүшүп атты. Ар бир кабинетке кирип алып, өзүнчө бир чиновниктер очередке туруп калыптыр уже. Эметип ошонун балдарыбыз кырылып атса, портфель беришип дележка кылып аткан экен. Мен аябай ренжидим, аябай капа болдум ачык айтканда. Анан чыгып туруп анан ошол жерге барып интервью бердим. Азыр деле бар болуш керек ушундай айткан. Бул биринчи себеп. Экинчи себеп, мындай да саясатчы деген дегеле дүйнө жүзүндөгү саясатчылар принципте жүрүш керек да. Өзүнүн бир идеологиясы болуш керек, өзүнүн көз карашы болуш керек. Мындай кубулуп өзгөрүлбөй да. Албетте пикири өзгөрүшү мүмкүн, бирок өзүнүн принциптери болуш керек да. Принциптер өзгөрбөш керек. Ошон үчүн мен буларга пикирге келишпештик болуп, анан жанагындай көп тиги булардын эми кыялдарын көрүп, мындай башаламандыкты көрүп, ушундай туура эмес көп нерседи мындайча айтканда отурганда, эрге кыйшык отурганда эле сезилди магачы. Элди ойлоп эле жеке өзүмчүлүк. Азыр барсы кыйын болуп атпайбы? Мезгил келгенде факт менен айтабыз. Азыр дагы мүмкүнчүлүк жок факт менен айтканга. Ошол себептен мен карап туруп, мен баягы кыргызда жакшы сөз бар эмеспи? Уят деген сөз менен тарбиялангам да. Тинтсең уят, элге уят болбо, сен тартипти бузба уят, жакшы кийин уят болбо, жакшы жүр уят болбо деген бир ата-энебиздин тарбиясын көргөнбүз да. Ошол себептен мен тиги барбадым. Кийин элчи болуп иштедип сунуштады. Дипакадемия ректор болуп да иштедим. Мен революцияга эмне кызмат үчүн же бийлик үчүн же байлык үчүн катыштымбы? Жок, ал үчүн катышкан жокмун. Мен элим үчүн, мамлекет үчүн катышкам. Ошол себептен бул бийлик менен кызматташпайм деп принципте өзүм принцип менен турдум. Азыр болсо түшүнүктүү болуп калды уже. Мына көп нерсе ачылып атпайбы, туура эмес. Ошол кездеги менин сезимим, менин ички дүйнөм ушундай каршы чыкканы туура болуп чыгып атат да. Анткени дагы чыгат. Азыр дагы жанагы ар кандай саясий оюндар кылып атпайбы мурунку кеткендерчи? Дагы чыгат бирткеден кийин көрөсүңөр го. Уят болушат. Уят болмок түгүл, менин оюмча булар дегеле мыйзам түрүндө өзүнүн жанагындай мындай мыйзамсыз иштерге жооп бериш керек. Ал жаңыстан мен азыр мен да көп угуп сизден таң калып атам. Буга чейин да айтылып көп келбеди. Революция биз ошол жерде жүрдүк, тигинтип минтип деп ошол буга чейинки журт башчыларыбыз баш болуп дегендей. Менде бирок жеке оюм ошол тилекке каршы революция өз максатына жеткен жок. Мен ал жеке оюм. Мен ойлойм сиз. Мен дагы макулмун буга. Революция канча байкуш балдар күйүп кетти. Мен каза болгон ошол күндөрүчү. Жаман мындай бүгүнкүгө чейин тиги ойлонгондо ичим күйөт да. Бекер күйүп кетти депчи. Ал уже тарыхта калды, азыр маркумдарыбыздын
жаткан жери жайлуу болсун дегенде эми азыр Кур'ан окуткандан башка айла жок. Кур'ан окуткан башка айла жок. Эми азыр эми ошол тарыхтан азыркы учурга кичине өтсөк, азыр саясий процесстер абдан мындай айтканда активдүү, абдан динамикалык түрдө өтүп атат да. Күнүнгүсүн мына көрүп атасыз өзүңүз дагы. Массалык маалымат каражаттардан социалдык түндүктөрүн күнүгө жаңылыктар угуп атабыз. Жакында эле мына радиолор алмашты, анын артынан көптөгөн мындай айтканда чыр иштерде мисалы ошол жерде мисалы ТЭЦ-ди айтып кетсем же башка ушундай коррупциялык маселелерде көп чыга баштады. Буга чейин эле мисалы мен дагы сизди сыңары бир буйрутма менен өзүнчө бир коррупционер катары көрсөтүп өздөрүн мындай айтканда иштеп атабыз деген сыяктуу да мен ошондо бир жертва болуп калдым. Анан азыркы учурда биз өзүбүздүн ушул жүрүп жаткан саясий процесстерге көз караш айтып кетсеңиз, мына жакында эле премьер-министр алмашты. Мына бүгүн эле социалдык барактардан көрүп калдык, ГКМБда суракка чакырып атыптыр. Ушул эле деги мындай айтып койгон тазалоо иштери деп коелук. Ушул тазалоо иштери туурабы бул кадамдар, керекпи дегендей оюңуз кандай? Жок, мындай Атамбаев шайлоо өтүп атканда ойлогон. Тиги каалаган кишини коюп, каалаган саясатты өткөзөм деп. Ошо каалаган киши келди, бирок Сооронбай Шарипович элди тандады. Эң туура. Жакшы мына коопсуздук кеңеште сүйлөгөндөн баштап бүгүнкү күнгө чейин айткан сөздөрү, жасаган иштери орундуу болуп атат. Ошон үчүн элдин арасында жакшы мындай сыйлай турган маанай түзүлүп атат да. Элдин талабын, кызыкчылыгын. Элдин талабын талашып кызыкчылыгын көздөгөн. Бул бир жагы. Калганы болсо бул саясий оюн, интрига. Атамбаевдин доору бүттү кетти. Ошону алар түшүнбөйт. Дагы эле бир жармашып, дагы эле өзүнүн кишилерин кызматта калтырсамбы, дагы таасирин көбөйтсөмбү, дагы бир кандай бир схемаларга катышсамбы деген ойлору менен дагы жана бузукулук саясат болуп атат да. Бирок мен ойлойм эл ээчибейт да. Экинчи жагынан айтсак, болуптур Атамбаевдин доору бүттү. Мындан ары кантип кыргыз жашайт? Кантип мамлекетти өнүктүрөбүз? Кантип коомду оңойбуз? Кантип экономикабызды оңойбуз? Кантип коопсуздукту бекемдейбиз деген суроолор жаралыш керек да. Ошолор жаралып, жөн эле баягы президентти шайладык, президентибиз жакшы, ошону эле карап турбай, ар бир жаран өзүнүн салымын кошконго аракет кылыш керек. Анан жанагы сиз абдан туура айтып кеттиңиз. Мына буга чейин эмне үчүн ушундай окуялар болуп атат? Уктаңар беле, бир дагы премьер, бир дагы президент өзүнүн же болсо мындай тереңирээк караганда министрлердин арасында деле өзүнүн айткан сөзүнө, жасаган ишине, бир мыйзамсыз жасаган иштерге, коррупциялык иштерге жооп берип, элдин астында мыйзам түрүндө камалып, анан ошол акчасы тиги кустуруп ошол акчаны тиги бюджетке түштү, мына моундай көрсөттү деген жок болчу да. Тарыхта бизде жок болгон. Мен ойлойм, качканы качып кеткен. Ооба, ушул жерде жапканы жабып койгон. Сооронбай Шарипович ушуга өзүнүн багытын коюп, өзүнүн ушундай прокурорский жанагы сот башкалардан талап кылыш керек да. Же болбосо эми сот системасы, прокурордун азыркы жаңы келгендери айта албайбыз, бирок мурунку кол астында иштеп аткан ар кандай ыкмалар менен иштеген да. Ошолор жаман тескери жолго буруп ийбесин ушул агымдычы. Азыр жакшы агым келе атат. Адилеттүүлүк, мыйзамдуулук, бир калыстык болуп ким болбосун? Премьер болосуңбу, жөнөкөй жаран болосуңбу, мыйзамдын астына баары бир жооп бериш керек. Мамлекетке зыян келтирдиңби? Жооп бериш керек. Уурдаган акчаңды коюп кой. Элге кайтарып бер деген талап койсо, эл ошондо ошол жыйынтыгы чыкса, эл албетте тиги ыраазы болот, колдойт баардык жагынан. Туура айтасыз, азырда мисалы коомчулуктагы коопсуздук мындай суроолор болуп атат да, ошол эле тышкы карыз көбөйүп кетти. Тышкары карыздын ичин карасак көп эле жанагы ТЭЦ аркылуу жанагы кредит алган ошол акчалар экен, анын баары тең эми көрүнүп турат.
мисалы массалык маалымат каражаты жазып атышат, көп эле мындай айтканда туура эмес жака кетип калыптыр, балким чөнтөккө кеткендир дегендей. Анан аңызга мен толук кошулам. Ошондой эми чөнтөнө салды айтпасам дагы эффектүү эмес колдонгон үчүн албетте жооп бериш керек. Анан сизге мындай бир суроо узатсам деп, акыркы кезде ошол социалдык түйүндөрдө, массалык маалымат каражаттарында трайбализм темасы абдан эмнегедир күч алып атат да. Эми буну мен жөнөкөй карапайым, бул эч качан бул менен алектенбейт да. Бунун артынан бир кандайдыр бир күчтөр турат. Албетте ал күчтөр мындай айтканда азыркы сиз айтканда биздин жаңы эл күткөн ажообуз келди, ошого балким каршы болуп аткан күчтөрдүр. Ошол боюнча ойлоруңуз кандай? Ошо трайбализм эмне үчүн ушул тема азыр козголган? Мен трайбализм маселесин өзүмдүн тагдырыман, өзүмдүн жолу менен сезгем да. Кандайча? Мен түштүктө иштегем. Түштүктүн элдин жакшылыгын көргөм да. Мисалы ошол эле кезде кээ бир чиновниктер айтчу, бул деген аркалык депчи. А мен барып аксакалдардын элдин астына чыкканда, мен аркалыкмын. Мына келдим астыңарга. Мен шайласаңар момундай иштерди кылам, адилеттүүлүк иштерди жазайм, момундай десемде, ошондо 3 кандидатурдун арасында Кара Суу районунда Төлөкөн Сейсебедин мен жогорку кеңешке депутат болуп шайлангам. Азыр дагы мана ошондой. Мына жакында эле түштүккө барып келсем, жөнөкөй адам жарандар менен эми бизди тааныйт да. Заправка болобу, базарда жүрсөң дагы токтотуп сүйлөшүп калат да. Барса эле же болсо мына тиги көлгө барасыңбы, таласка барасыңбы, чүйдө болосуңбу, элдин баары бүгүнкү күндө качан ушу жогору жакта отургандар бир ынтымакка келесиңер, качан бир мамлекетти ойлойсуңар, качан элдин турмушун ойлойсуңар деген суроо берет да. Бул абдан туура. Негизинен азыркы болуп аткан окуялар бул, мен ачык эле айтайын, бул Атамбаевчилердин кандай бир кара тиги тескери элге жасап аткан иштери. Экспрезидент үстүнбү? Ооба. Же болсо ким, кайсы күч бүгүнкү күндө Жээнбековго каршы көрсөткүлөчү? Айта албайм. Жок. Атамбаевчилерден башка бүгүн Жээнбековго каршы чыккан күчтөр жок. Анткени башка саясий күчтөр көрүп турат да жасап аткан ишин, туура? Демек, аларды расмий кадамдарды, жасаган кадамдарды. Ошон үчүн бул жерде мен ойлойм, ошол жасап аткан адамдар негизги мамлекеттин, элдин келечегин бөлүп жарбай, ойлобой, жеке кызыкчылыгын, жеке ошол топтогон байлыкты, колдо турган бийликти кантип сактап калабыз деген ниетинде да жасап атышат. Бирок бөлүп жарбак бул менин оюмча бул кыргыз элинин душмандары буларчы. Мыйзам түрүндө буларды жазалаш керек. Ошол трайбалисттерди козуткан, атайын ушундай эметкен тиги саясатты жүргүзгөн журналисттер болобу, же башкаларга сөзсүз биринчиден эскерүү бериш керек. Эгер алар токтошпаса, анан жазалаш керек. Анан дагы бир нерсени айтып коеюн. Бул баягы трайбализм менен кичим экен деген сезимди туура кабыл алыш керек. Дүйнө жүзүндө кичим экен деген бардык. Мисалы туулган жер. Ооба, кичим экен туулган жерде. Мына Америкада болосуңбу, Японияда болосуңбу, Европада болосуңбу, Россияда болосуңбу, мына мен баланча жерден туулгам, баланча жерде момундай жакшы нерселер бар деп айтып турат. Мына Америка барсаңар, Техас деген бул өзүнчө эме, билесиңер да. Ооба. Майами деген бул өзүнчө, аябай. Мен Майамиде штаттар өзүнчө сыймыктанат да. Биз дагы туулган жерибизден өзүбүздүн мен сыймыктаныш керек. Бирок улуттун кызыкчылыгына келгенде, мамлекеттин кызыкчылыгына келгенде, тиги элдин тагдырын ойлоп туруп, бир ынтымакка келип, бир чогуу бир жакшы саясат өткөрүш керек да. Кыргызстанга аброй алып келген, Кыргызстанга инвестиция алып келген, Кыргызстанга бир стабилдүүлүк алып келген саясат кылыш керек. Мен ошого кошулам, кандай жерде жүрбөлүк, Кыргызстанчы болобу, сыртта болобу, биз кыргыз мамлекетин жараны деп, кыргызмын деп жүрсөк, ошол мен ойлойм, могул бөлүп жарган кызыкчы кандайдыр бир трайбализм болобу, регионализм жакка алып келген ушундай азыркы күчтөргө биз туруштук бере алабыз да. Анан бул жерден сизге мындай суроом бар да, мен ошол азыркы учурдан баштап, мисалы эгер келечекти карасак кызыктырат да. Сиз өз негизи ошо тышкы саясат боюнча, Кыргызстан боюнча мен жеке оюм жалгыз эле балким азыркы учурда күчтүү бир экспертсиз да.
айтып кетсеңиз экиге ушундай айтканда бөлүктөр. Биринчиси өткөн экс президенттин убагында болгон тышкы саясат боюнча кандай болду бизде, кандай жеңиштер болду, балким кандай утулуштар болду. Жана ошондой эми бүгүндөн баштап биз тышкы саясатыбызды кандай курушубуз керек? Ошо боюнча оюңуз кандай? Тилекке каршы эми өткөн заманда деп коелучу, өткөн заманда абдан чоң мүчүлүштөр болуп, чоң катачылыктар кеткен. Эмне себептен? Менин оюмча дипломаттар өз пикирин айта албай, баягы шамал каяка үйлөсө ошол жака бурулуп турушканда, мындай болбош керек. Дүйнө жүзүндө дипломатияны атайын курган саясатка өзүнүн пикирин айтып турсун, өзүнүн иштерин жасап турсун депчи. Бизге андай болгон жок тилекке каршы. Кайра тескери, мына Атамбаевдин убагында баарыбыз булар ушунчалык эмоция калдырып, бир кандай бир жоопкерчилиги жок бир стабилсиздик саясат өткөздү. Мына төрт эле мисал. Россия менен мына ГЭСтерди салабыз деп коюп, кайрадан күнөө чыкты. Муну денонсация кылды. Мына тез эле биз карыз болуп калдык. Жок, 37 миллион. Тез эле табабыз дегенде кана? Уже 3-4 жыл турабы? Табылган. Мына тиги Казакстан менен эмне болду? Жакынкы окуялар, жакшы билебиз. Солар жабылып. Ооба. Тиги Турция менен эмне болду? Турцияны бир сөз айтып коюп, бүгүнкү күнгө чейин биздин мигранттар жакшы бир нукка, мына президент акыркы барып келгенден кийин кичине мындай түрктөрдүн мамилеси жакшыраак болуп баратат деп айтышты да магачы. Же болбосо ошол эле Кытай менен. Мына Кытай бүгүнкү күнгө чейин визаларды биздин ишкерлерге, деги эле биздин жарандарга, студенттерге алыш өтө кыйын, билесиңерби? Ооба. Эмне себеп? Бул албетте мамлекеттин жетекчилигин туура эмес саясат өткөзгөндүктөн. Коопсуздук маселеси өтө мындай күчөп кеткен маселелерден болуп чыкканда. Бул мына төрт эле мисал. Өзбек туугандар менен да бир сөздү айта коем деп тиги Раматлык Ислам Абдуллович Каримов менен дагы кыйын болуп сөз айта коем деп канча биздин эл кыйналды, канча кыйынчылыктар болду. Ошон үчүн мен айтар элем, азыр жаңы президент келди, жаңыча саясат кылыш керек. Эч эмес саясат эмес, эмоционалдык саясат эмес, прагматикалык жана улуттун кызыкчылыгын көздөгөн саясат болуш керек. Мисалы эми кандай ошол биз азыр векторубузду кайсы мамлекеттерге алышыбыз керек? Мындай айтканда экономикалык жактан болобу, саясий жактан болобу? Эми мындай да мен университетте. Ошол жерде профессор катарында биздин балдар менен биз аныктап көрдүк. Кыргызстандын улуттун кызыкчылыгы кайсы мамлекеттерде депчи. Анан саясий жагынан, коопсуздук жагынан, экономикалык, маданий, билим бардык жагынан мындай да кызыкчылык деген бир тараптуу болот, эки тараптуу болот да. Биздин кызыкчылыгыбыз көбүрөөк болсо, алардыкы азыраак болушу мүмкүн. Мындай дал келгенде бүгүнкү күндө улуттун кызыкчылыгын көздөгөн саясат жүргүзсөк, бул туура болот деген. Евразиянын алкагында. Евразиянын алкагында. Андан тышкары албетте биздин эң биринчи биздин талуу жерибиз, биздин эң маанилүү жерибиз бул коопсуздук. Мына Афганистан, Сирияда эмне болуп атат? Биздин жарандарыбыз барып согушуп кайка кеткенин азыр көп айта албайбыз, туурабы? Афганистанда абал курчуп атат. Афганистан менен биздин граница жок болсо дагы Фергана районуна тез эле жетип келет аларчы. Ошон үчүн биз коопсуздукту бекемдеп, коопсуздук боюнча дипломатиялык катуу жүргүзүш керек. Орусча айтат, миролюбивый, тынчтыкты жакшы көргөн мамлекет катарында көрсөтүп, өзүбүздүн элибиздин баягы накта сапаттарын, сабырдуулукту көрсөтүп, бир толеранттуулук бир саясатты өткөзсөк, ошол үчүн мен айтып атам, азыр жаңылыш керек ки, ошондон ары андай ишибиз оңолот. Анан кадр саясатын дипломатия дагы өтө кылдап, өтө мен айтар элем,
бир тартипке келиш керек да. Анткени эми ар кандай окуялар угуп атасыңар силер. Бир элчи минтип айтыптыр, бир элчи арыз жазыптыр, башка дипломаттар арак ичиптир, авария болуптур деген ушундай акыркы 3-4 жылда тилекке каршы ушундай окуялар көп болуп кетпеди. Мунун баарысын тартипке салыш керек. Элчи эми бул мындай айтканда элчилер бул биздин мамлекеттин жүзү да. Эгер элчилер өзүн кандай көрсөтсө, биздин мамлекетти ошондой кабыл алышат. Ошо жалаң элчилер эмес, деги эле сыртка чыкканда кандай деңгээлде чиновник, жогору деңгээлде ички ар бир жаран өзүнүн туура алып жүрсө, маданияттуулугун көрсөтсө, билимдүүлүгүн көрсөтсө, албетте биздин элге, мамлекетке тиги аброй алып келет. Бул жерде албетте ушунча мындай айтканда азыркы ажообуздун кадамдары. Жок, бул башында мындай да азыр таанышуу иретинде болду да. Таанышуу. Биринчи барганда эми билесиңер, силерге деле конок келсе сынайсыңар, туурабы? Кандай киши экен, сапаттары кандай экен, адамгерчилиги кандай экен, өзүнүн деңгээли кандай экен, маданияты кандай экен, сөзүнө турабы, турбайбы, кандай иштерди баштайт, кандай ишти жасайт деген. Азыр ушу сыноо бүтүп баратат да. Мына ошо обычно жарым жыл, бир жылда ар бир лидердин өзүнүн дармети көрүнүп калат. Ошо чыныгы саясат, тышкы саясат алдыда келет. Алдыда. Ошон үчүн азыр негизинен мындан ары кадамдарды абдан ойлонуп, тереңирээк керек болсо дүйнө жүзү саясатына таасир эте турган кадамдарга барса, анда биз сыймыктанабыз. Бара албаса, жанагындай эчме саясат боло берсе, анда мен ойлойм, эчтеке көзү көрбөйт анда. Кыргыздар жүрөт деп. Мен ойлойм, жаңы кадамдарды ошон үчүн айтып атпайм. Бул чечмелеп, кыскача чечмелеп келип, жаңы президент жаңы тышкы саясат өткөрүш керек. Жаңы тышкы саясаттан ошо келет. Жаңы концепциядан баштап, жаңы бир проекттерди баштап, жаңы идеяларды айтып, эл аралык коомчулукту өзүнө тартып, эл аралык коомчулук Кыргызстанга көңүл бургандай бир мероприятияларды өткөзүп, ушундай бир жакшы иштерди башташ керек да. Бул дагы астыда. Мен ишенем ошондой болот го деп. Чоң рахмат. Биз дагы толук ишенебиз. Азыркы ажообузга үмүттөр чоң, абдан чоң. Тышкы саясаттан боло ичкиден баарын тең ушул өзүн колуна алып туруп, кыргыз элин көптү күткөн нерсе жасайт го деген биз да ишенебиз. Эми азыркы ушул передачабыз азыр соңуна да жетип бара жатат. Алибек Жашынкулович, өзүңүздүн мындай айтканда передачанын бүтөөнүн астына каалооңузду айтып койсоңуз, мындан ары биздин мамлекетибизди кандай сыноолор, кандай мындай айтканда келечеги дегиле барбы, эмне күтүп жатат? Сиздин өзүңүздүн мындай айтканда оюңузду айтып койсоңуз. Эң негизги мына жакынкы күндөрү болуп аткан сыноолорго биз туруктуу болуш керек да. Жана айтпадыкпы, кээ бузукулук саясат кылып, трайбализмди козутуп, кээ ушу региондорду бири-бирине эметип, чабыштырып, тескери саясат өткөрүшкөнгө биз туруктуулук бериш керек. Керек болсо, ошондой кишилерге бир налат айтыш керек. Биринчи кадам. Экинчи кадам болсо, Кыргызстандын келечегин ойлош керек, мамлекетибиздин, балдарыбыздын келечегин ойлош керек. Анан качанга чейин биз бири-бирибизди жамандап, бири-бирибизди чабышып, бири-бирибизди мындай конструктивдүү бир келечекти кура турган жаңыча саясат кылыш керек да, ички саясаты дагы, тышкы саясаты дагы. Анан мен айтып коеюн, азыр эл аралык абал өтө оордошуп келатат. Мына Америка менен Россиянын тиреши, Америка менен Кытайдын дагы мындай ачык болбосо дагы тирешүүсү бар. Жалпы дүйнөлүк коопсуздук маселелери күчөп турган заманда биздин
биздин алакандай элибиз, алакандай мамлекетибиз ынтымакка келип, биримдикке келип, келечекти ойлоп, бир жакшы жол таап, ошол менен мындай өнүккөн, сыймыктана турган мамлекеттерге чыгып кетебиз деген менде үмүт бар да. Чоң рахмат, эми айткан тилегиңиз, үмүттөрүңүз ишке орындалсын. Алибек Жешенкулович, биз да ишенебиз. Мына Кыргыз мамлекети жакында өзүнүн бир чоң алдыдагы позитивдүү бир жеңиштерге, кадамдарга барат деп. Ал эми азыр ушу менен урматтуу Марал ФМ радиосунун угармандары, биздин бүгүнкү коногубуз да кыргыз элинин эң эле таанымал, күчтүү инсандардын бири Алибек Жешенкулов болду. Ошондой эле бүгүнкү передачаны алып берген Максат Шакиев. Баарыңыздарга келечегиңиздер кем болуп, аман эсен баарыңыздар бар болуп дегендей, Кыргыз мамлекетин күчтүү куруп атканда салымыңыздарды кошуп кетиңиздер деген тилек менен бүгүнкү жыйынтыгыбызды ушу менен аяктайбыз дагы. Анын аяктоонун астына Алибек Жешенкулович, сиз дагы келечекте бизге Кыргыз мамлекетине салымдас кошот деп күтөбүз, ишенебиз. Мен ойлойм, ошол сиздер бул азыркы бийликте болобу же биздин аркы ушу мамлекеттин башындабы деп сиздин ордуңуз бар. Сизге ушундай инсандар керек. Сиздер ушу күтөбүз. Чоң рахмат келгениңизге. Рахмат. Международное образовательное учреждение САПАТ – это сеть учреждений